Мен бұл бөлмеге кіргенде өзім шахматтарды, кубоктарын көрөм. Мен ата-энем болсо мага шахмат ойногонго көп шарттарды түзүп берет. Мен аларга аябай ыраазычылыкты билдирем. Мен ушул өзүм кубок, өзүм деңгээлимди көрүп аябай өзүмө кубаттанам, өзүмө мотивация алам. Бул мага аябай жагат. Ата-энем бизге ушундай өзүбүзгө бурч түзүп берген, өзүбүздүн кубоктарыбызга. Ошондуктан мен бул жакка өзүм жеңген кубок грамоталарын бияка коем. Ушул кубоктордун ичинен мага эң баалуусу мынау кубок. Мен быйыл көлгө баргам. Көлдө болсо Леонид Юртаев турниринде мен ушул кубокты алгам, 2-нчи место. Бул болсо международный турнир, эл аралык. Ал жака Таджикистан, Өзбекистан, Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстандын 7 облусу келген, бардык жактардан келген. Өткөндө эле турнир өткөн. Турнирде мен мынау кубокты уткам. Бул болсо кубок мен айымдар арасында алгам. Ушул Белая ладья деген турнирден 1-нчи орун алгам. Мен сар менен туруп, бети колумду жууп, чай ичип, өзүм сабак кыла турган шахмат көнүгүүлөр жасай турган столум бар, ошол жака барып көнүгүүлөр жасайм. Бери шахмат ойноп жүрөм. Шахматка мен кызыгам, анткени мен ойногондо ар бир оюн менен өзүмө ырахат алам. Шахматтардан мен ар жакка барып келгем. Өзбекстан, Ысык-Көл, Бишкек, Таджикистан. Ошол жака барып аябай көп дос тапкам. Шахматты мен 1-нчи жолу 8 жашымда атам ойногонун көргөм да. Кызыгып калып, ата мен да үйрөтүңчү деп атам мен 1-нчи өзү үйрөтүп баштаган. Анан 9 жашыман баштап мен болсо келечекке барып баштагам. Атайын курска барып баштагам. Башында мен аябай кызыгып жүргөм. Аябай кызыгып, турнирге катышып, ал жактардан орундарды алып. Бирок болгон ошондой күндөрчү, таштасамбы же таштабасамбы депчи, анткени мен эч жакка жетишпей аткам, же мектепке эмес, же мен башка курстарым деле бар болгон да, андан кийин ошол жака. Бирок азыр шахмат ойноп эле жүрөм, ага жагат. Күндө 24 саат болсом, мен болсо жарымын мектепке бөлөм, 3-4 саат шахматка бөлүнөт. Бияка эмес, могул жака жүргөндө жакшы болмок. Анткени бияка жүрсөң, бул коюн иштебей калат. Могул жака жүрсөң, мындай пландар пайда болот да. Мындай. Могул жака жүрбөш керек. Мынтип жүрдүңбү? Мен жейм, сен жейсиң, могул ладьяга ачылып калат диагональ. Ачылып калат вертикаль. Уктуңбу? Антип жүрбөш керек. Мен чогойгондо шахматтан чемпион болгум келет. Айымдардын арасынан, керек болсо балдардын арасынан да чемпион болгум келет. Кыргызстан 1-нчи гроссмейстер болгум келет. Ошо жетиш үчүн адам болсо аябай өзүнүн бардык күчүн тилеш керек. Ошондой деңгээлге жетиш үчүн мен өзүм каршылашман күчтүү болуш үчүн мен шахматты абдан көп билишим керек. Ошондуктан мен болсо көнүгүүлөрдү аябай көп аткарам. Мага бул жагат. Күнүнө көбүрөөк өзүм саатын бөлгөнгө аракет кылам. Менин 2 кумирим бар. Бул болсо биринчиси Магнус, ал норвегиялык чемпион, дүйнөнүн чемпионусу. Мага ал аябай жагат, анткени анын тартиби, анын оюну мага аябай жагат. Ошону мен болсо ал менин кумирим. Экинчи кумирим бул болсо мен Кытайдан Цзинь Жижень. Ал болсо азыр болсо
дүйнөлүк чемпионлукка дагы ойноп жатат. Ал анын аракеттери, анын дагы тартиби мага аябай жагат. Ошону деле карап мен шахмат ойнойм. Шахматта өзү 4-5, 7-8 ходко алдыга ойлонушат. Жашоодо ошондой эле. Мисалы мен биринчи магазинге барып, ал жака нарак каяка барам, биринчи ошонун бардыгын биринчи пландап алып, анан кийин барып өзүм оюмду, өзүм убактымды бөлүнүп алып барам да. Шахматта дагы ошондой 7-8 ходду биринчи кылыш үчүн соперник каршылашым эмне жүрөт экенин дагы ойлонушуң керек да. Ошондуктан бардыгын ойлонуп, бири жаман бардыгын ойлонуп, көп жолу изилдешиң керек. Мурунда мен жеңилгенде ыйлачумун, анткени мен кичинекейим кезимде эле андай утуп, анан кийин жеңилип калганда аябай таарынат элем. Ата мен ойногондо ата мен күндүк утчу да, азыр бөлмөгө барып алып жаман ыйлайт элем да. Азыр болсо анча деле ыйлабайм, бирок баягындай эл аралык ушундай сон турнир болгондо утулуп калганда аябай капаланам. Анткени бул эл аралык турнир болуп атпайбы? Кыздарым шахматта азбы көппү ийгиликтерди жаратып жатышат. Булар ошол Раяна кызым башталып ойноп баштагандан бери анан сиңдилерине дагы үйрөтүп ойноп атышат. Кыздар болгон үчүн дайыма өзүм алып барам. Анан мына экинчи бул Үмүтай кызым жайында Ташкентке барып келди. Окуучулар арасында Азия чемпионаты болуп, Кыргызстандан экинчи месте алган үчүн ошол жака бизге бериштип, анан алып барып келдим. Ал жерге 13 мамлекеттен келип катышты. Бул жер биздин шахмат мектебибиз. Мен жумасына 3 жолу барам. Бул менин агайым Алдашкүров Ырысбек, мени машыктырат. Ушул шахматта бизге агай болсо оюндар жаттатырып, биз ошол оюндарды мээзге тута алышыбыз керек. Агай баштадыкпы? Сырттап келдиң, а? Кечээки итальянский партия, так. E4, E5, E5, так, конь F6, конь F3, конь C6, слон C4, слон C5. Значит, итальянский партиядагы ушул позицияга келип токтойбуз. Кечээ жаттаганбызга дальше уже уландысы. Кайсы ход менен уланат? C3. Актар C3, C3. И именно ушул жерде стратегически важный кайсы пунктты алуу үчүн жүрүлдү? D4, так. Эмне себептен? Себеби D4-тү ким контролдоп калды уже? Слон. Каралар. Мен өз убактымды аябай пайдалуу өткөргүм келет. Анткени мен аябай тырышчаак адаммын. Мен бош убактым болгондо үйүбүздүн жаныбызда китепкана бар. Ошол жака барып китептерди окуйм. Мага китептин детектив жанры аябай жагат. Анткени ал жакта адамдарды изилдейт, табышмактар көп. Мага табышмактарды аткарганы аябай жагат. Жаштар берет жаңы күч, желбиретип жеңиш желегин. Мен келечекте өтө күчтүү шахматист болгум келет. Кыргызстан желин көтөргөн, Кыргызстан сыймыккан кызы болгум келет. Мен аябай Кыргызстан гимнин жакшы көрөм. Ошондуктан мен болсо келечекте турнирлерди утуп, Кыргызстан желегин, Кыргызстан гимнин көтөргүм келет.